Мен дарыканадан баштайын. Дарыканада сатылган иммунитетти көтөрүүчү дарылар тилекке каршы иммунитетти көтөрө албайт. Фарм бизнеси болуп атат да. Бул чоң бизнес болуп атат. Ошон үчүн бул жерде ушул дары-дармектерди саткан учурлар токтобой келет, жана аны сатып алган адамдар да токтобой келет. Айтарым, эч кандай дары-дармек иммунитетти көтөрө албайт. Бул биринчиси. Экинчиси, дары-дармек макул. Ал аптекада турат экен, ал текшерүүдөн өтүп турат экен, анын температурасы кандай температурада сакталып жатат, бүт бардыгы бар экен да. Эң өкүнүчтүүсү, азыркы учурда эл арасында өтө өзүнүн кулачын кенен жайган бул бат кошулмалары. Азыр бир аз эмне болду? Акча табыш жолун билбей калды, фирмага кирет, фирмадан бир-эки сөздү жазып жаттайт, жыйынтыгында врач болуп, бүткүл бат кошулмаларын бүткүл элге тарата баштады. Могу дары, тигиге дары, иммунитетти көтөрөт, сахардан айыктырат, мындан айыктырат деп. Өмөнкү айткан дарылар сыяктуу эле эч кандай бат кошулмасы дагы өзүнүн пайдалуу экендигин көргөзө алган жок. Кайсы бир оорулардан айыктыра алат деген дагы аларда эч кандай такталган маалыматтары жок. Иммунитетти көтөрөт, жыйынтыгында адам оорубайт деген дагы такталган маалыматтары жок. Анан эми сатуучулар айта берет ар нерсени, могул көтөрөт, мындай кылат деп айта берет. Бул бизнес бул. Бул тиги фарм компания сыяктуу эле бул да өзүнчө бир сетовый чоң бизнес да. Ошон үчүн тиги жактан чыгарып бул жака жеткирип, ушунча адам сатса ушуга процент ушунча деп бергендигин бул бир эле өзү көрүнүп турат, бул чоң бизнес экендигинде. Алар кайсыл жерде сакталат, аптекадан айырмаланып, алардын сакталган жери да жок. Бир складка алып келип салат, складтан адамдарга таратылат, ал жерде үйүндө бир ыстык жерде турат, анан бирөө сураса ал барып берет. Аларда эч кандай мындай бир условиялары жок да. Жыйынтыгында ал анын пайдасына караганда мүмкүн зыяны өтө көптүр да. Ошон үчүн бул бат кошулмалары дагы эч кандай иммунитетти көтөрө албайт. Тескерисинче ал сиздерге өзүнүн терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Иммунитетти көтөрүүдө бир канча фактор ойнойт да. Бир эле нерсе иммунитетти көтөрө албайт. Иммунитетти көтөрүүдө үйдө эле бир эле кирпичтен курулбайт да. Үйдү курууда дагы цемент болуш керек, кирпич болуш керек, алардын жыгачтары болуш керек, арматура болуш керек. Бүт баары бир үйдү түзөт. Ошол сыяктуу эле иммунитетти көтөрүүдө да иммунитет адамдын организмине эң коргоочу касиеттүү, мындайча айтканда, клеткалары дагы көптөгөн нерсенин аркасында курулат. Буга биринчи орунда бул тамактануу. Бул мындай диета эмес, тамактануу, бул түркүн тамактануу, жакшы тамактануу. Жакшы тамактануу десе өтө майлуу дегендер эмес, деги эле тамактанып жүрүү. Деги эле ушул тамакты үзбөй, ар кандай түрлүү кылып тамактануу да, бул биринчиси. Экинчиси кыймыл аракетти күчөтүү. Көөрөк басуу, физкультура менен машыгуу, ар кандай кыймыл аракеттерде болуу. Үчүнчүсү бул жакшы уктоо, дем алуу. Адам укташ керек, дем алыш керек, организмдерге мүмкүнчүлүк бериш керек, мындай восстановиться эткенге, калыбына келгенге. Үчүнчүсү ушул. Төртүнчүсү бул таза абада көбүрөөк жүрүү, бир зданиянын ичинде көп отурбай, же бир бункердин ичинде көп отурбай, таза абада көп жүрүү, таза абада дем алуу. Ушулардын баары биригип туруп иммунитетти көтөрөт. Ушул төрт нерсени эч кандай бат дагы, эч кандай дары каражаттары дагы ордун баса албайт. Ошон үчүн ошондуктан мен айтаар элем, ушул дарыны сатып алган акчага, бат кошулмаларын сатып алган акчанын ордуна ушул табигый нерселерди эле сатып алыңыздар. Бизде Кудайга шүгүр десек болот да, бизде суудан көп нерсе жок. Таза суу сатып алсаңыздар болот. Бизде мөмө жемиштен көп нерсе жок. Таза мөмө жемиш сатып алыңыздар. Америкадан келген мөмө жемиштерден жасалган талкандай болгон нерсени бир кынча акчага сатып албай, көзүңүздөр көрүп турган нерсени сатып алсаңыздар болот. Кыймыл аракеттен көп нерсе жок. Кыймыл аракетти кенен кылса болот. Залга барсаңыз болот, фитнеске барса болот. Эч болбоду дегенде жарым саат, бир саат күнү басып турса болот. Анан жакшы дем алуу. Ушуларды сактоо менен иммунитет өз калыбына келет. Эми албетте анан ушуларды кылсаң эле оорубайсың деп эч ким айта албайт тилекке каршы.
кээде ушул нерсени кылып жатып дагы ооруп калышы мүмкүн. Бул кээ бир оорулар бул жараткандан, Алла Тааладан келет. Ошон үчүн баарыңыздарды, биздин баарыбызды жараткан Алла Таала ар кандай оорулардан, жамандыктардан, бүткүл жаман нерселерден алыс кылган болсун.